Алып баруучу Назира Айтбекова менен ырчы Нурмат Садыров биригип элди бир күлкүгө салып жылмаюу тартуулайын деп жаткан учур экен. Алар кемпир чалдын образында. Ырчы жаным экен. Асып деген миллионер болдун. Кийген костюмду кара. Картайсам дагы. Чек-чек. Ушундай сыңкыйган чалды карабагыны сен дагы ырыс кыйдың эле экенсиң. Ой, абышка ичине караганга жараша бир аз движение кылганды үйрөнсөң жакшы болот эле. Ичине телефон чалып, кулакты ушалап дегендей. Жоголуп деген ырчы чорчулар менен сайрандап кетсең актан болмойт эле. Эми картайганда каяктагы движениени айтасың. Эми картайганда илгери эми сүйүшкөндө алыстан кат жазып, бала кезде ушунчу экен. Азыркылар сразу эле жолугатпайбы. Ана миллионер болгонума байланыштуу бүгүн сразу эле келдим. Дипломумду ала келдим мына. Миллионер экенимди доказать этип коеюн дедим. Ырчы Кайрат Пиримбердиевдин жубайы Элмира кош бойлуу экенин далилдеген сүрөтүн коомчулукка жарыялады. Жаш жубайлар ушуну менен экинчи наристесин күтүшүүдө. Буга чейин түгөйлөр 2013-жылы Ариет аттуу уулду болушкан. Call you when I need you, my heart's on fire. You come to me while. Улуттук каналдын быйылкы жаңы жылдык көгүлтүр отуна ырчы Роза Шакирова катышпайт. Аны катышуучулардын тизмесинен чийип салышкан. Бул тууралуу ал өзү жеке баракчасы аркылуу билдирди. Быйылкы көгүлтүр от кечесинде мени тизмеден улуттук каналдын жетекчиси Илим Карыпбеков чийип салыптыр. Себеби эмне экенин түшүнгөн жокмун. Кат жазып кайрылгандан да уялып калдым. Мен ырдай албайт окшойм. Бүгүн Канат Култаевден уктум деп жазылат билдирүүдө.